Жумагазы Токторбаев атындагы толук эмес орто мектеби. Класстык саат. 4-класс. Мугалими Адамкулова Гүлнарина. Класстык сааттын темасы: тазалыкты сүйөбүз. Сабактын максаты: окуучулар тазалык жөнүндө маалымат алышат. Алган билимдерди турмушта колдоно билүүгө үйрөнүшөт. Дене бою таза, тыкан алып жүрүү керектигин билишет. Тазалык бул адептүүлүк. Адептүү бала ар убак өз боюн таза алып жүрөт. Таза жерлерди басып, кийимдерин кир кылбайт. Ар убак самын колдонуп, өзүнүн тиш щеткасы, сүлгүсү, жүз арчысы болушу керек. Колунун бутунун тырмагын алып, чачтарын тартипке келтирүү зарыл. Эгер жаныбарларды кармаласаң, сөзсүз колуңду жууп тамактан. Окуу куралдарыңды таза кармап, барактарын чийбей, булгабай сакта. Үй ичиндеги эмеректерди иретке келтирип, тазалап тур. Тазалык ден соолуктун булагы. Азат жашы 9-га чыкса дагы өзү теңдүүлөрдөн кичине көрүнөт. Мектепте орто окуйт, бирок жаныбарларды аябай жакшы көрөт. Талаадан кирпичечен кармап алып, аны багат. Ит мышыкты тимелеп жыттап, табагынан тамак берет. Анысы жакшы дечи, бирок өзү тазалыкты сактабайт. Жуулбаган колу менен тамак жейт. Кээде өзөндөгү суудан суусаганда ичип алат. Балдар бул жоругуна сын айтса, мен дайым эле ушинтип ичем, эч нерсе болбойм. Анан чоң энем айткан, аккан сууда арам жок деп. Мына ушинтип ал күндөрдүн биринде ооруп калды. Эч нерсеге көңүлү келбей, өңү керси ары тартып, тамак ичпей жалдырап жатып калды. Ата-энеси тынчсызданып доктур чакырышты. Доктур келип, тезинен ооруканага алып баргыла. Ал жерден текшерип, оорусун аныкташ керек деди. Азатты ооруканага жаткызышты. Доктурлар текшерип көрүп, сарык деген жугуштуу оору экендигин аныкташты. Бул оору балдар таза эмес жүргөндүктөн, абада тараган микробтордон улам жуккан деген жыйынтыкка келишти. Азат ооруканада 1 айдай жатты. Дагы бир нече убакыт доктурдун көзөмөлүндө атайын текшерилип турду. Көрдүңөрбү балдар, Азаттай ооруп калбаш үчүн дайыма спорт менен машыгып, тазалык менен дос болуп, колдорубузду абдан таза кылып жуушубуз керек экен. Эми балдар, силер дагы айтылган кеңештерге баш ийип, дайыма тазалык менен дос болуп, акылдуу окуучулардан болгула. Макулбу? Аңгеме жактыбы балдар? Анда ойлонуп туруп төмөнкү суроолорго жооп бергиле. Эмне үчүн Азат ооруп калды? Ал кандай бала эле? Азат кандай жугуштуу менен ооруптур? Силер кандай балдарсыңар, айткылачы. Аңгемени окуп, жакшы эле таасир алдыңарбы? Азаматсыңар балдар, менин адептүү окуучуларым. Демек балдар, үйгө тапшырма, аңгемени окуп, айтып бергиле. Тазалык жөнүндө накыл сөздөрдү дептериңерге жазгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Жакшы окугула.